Саламатсыздарбы, урматтуу калың журт. Кыргызды улут деп айтканга да болбойт делет. Кыргызды бөлөк улуттарда эл катар көргөнгө да болбойт деп. Кыргыз бул журт деп. Журт делгени баягы эски из калгандай. Уютку катары көрсө болот экен. Дүйнө эли дүңгүрөп жол таппай калган кезде нурдан жаралган, жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет дейт. Ооба чындап эле мына кут берүү болуп атат. Кудуреттүү улуу табылга. Кудуреттүү улуу табылга чындап эле мына эртеден рекламалар болуп атпайбы? Биз да арылап коебуз деп атат. Биз лечение кылып коебуз деп атат. Медициналык жол менен же болбосо Кур'ан Каримдин бир мындай энергия касиети менен деп. Анысыңардай ар бир доордун улуу илими болот. Ар нерсенин учурчагы болот, улуу илими болот. Себеби ааламдагы, адамдагы тынымсыз чексиз өсүүдө. Касиет күчүнө кирет ушу 21-чи доордо. Элге эркин өсүү буйрулат. Доор алмашат. Адам ушул эле жерде жашайт, бирок ааламдык түшүнүктө жашайт. Мына ошондой ар бир доордун улуу илими болот. Кудуреттүү улуу табылга ошол. Кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан ошо 98-жылы Кыргыз жергесине, Алай жергесине касиеттүү, карапайым бир эненин көзүнө, аялдын баары эне го, адам ата көрүнгөнү рас. Адам ата көрүнүп 3 күндөн кийин келем адамзат үчүн илим жазасыңар делген. 3 күндөн кийин келип ушул табыгы илимдин программаларын берген. Ошондо кыргыз дүйнө эли кыргыз болот же кыргын болот деп берилет. Кыргыз болот же кыргын болот делгени кыргыз ушул ак кара деп ылгабайт экен да. Жаман жакшы деп ылгабайт экен. Жамандын жакшы жагын көрөт экен. Ушу караңгы дүйнө менен кабарлаш болот экен. Кыйынчылык күндө дагы кыргыз аян менен алып урушуп жашайт экен. Ушу түш аянбы, төлгө белги мененби. Ошон үчүн дүйнө эли кыргыз болот же кыргын болот деп. Эмнеге мындай дегенде дүйнө эли ачык жашоого, эки көзгө, же пулуна, же байлыгына гана таянып алган экен. Кыргыз болсо, кыргыз журту ушу башка улуттар көрүп аткан экен бүгүнкү күндө ушу өнүкпөгөн улуттай, артта калган элдей, журттай көрүп атат. Көрсө, ошол бузулуп кетпей, же өнүп кетпей, же жок болуп кетпей сакталган ушу уютку катары сакталат. Деги эле адамзаттын теги ким? Теги барса эле ушу адам атага такалат. Кайсы эки китепте болбосун, мындайча карап келгөндө деле. Ана биз эмнени айтып атабыз ушул жерде? Улуу кыргыз утурумдук сөз сүйлөсө, же максаты жеңил болсо, жерене жерит сөзү жел болот деп. Улуу сыпаты, улуу касиети бар кыргыз болуп атат. Анысы кандай? Улуу кыргыз жаман сөздү оозуна албайт. Жакшы атты угузуп узатып коет, антпесе куту качат болуп атат. Улуу кыргыз жаман келсе, жакшы сөз айтып уютуп алат. Жаман сөздүн аягын жоюп салат. Караңыз, идеологиянын өзүн. Биз ушуга жетпей атабыз бүгүнкү күндө. Анан ушу адамзаттын теги адам ата көрүнүп атат. Анан улуусуна берип атат. Ана муну салыштырып көрсө, башка улутта дада дейт, башка улутта папа дейт атасын. Мына кошуна казак элинде эле аке дейт экен атасын. Бизде ата дейт го, атаң кудайың дейт. Энең умайың дейт. Бизде башка улутта человек дейт бирин-бири, таксырбыз дейт, инсанбыз, пендебиз, кулбуз деп аталыштары бардыр. Бизде гана адам болчу дейт. Демек адам ата өзү кыргыз болгон десек болот. Демек кыргыз эли бул жерде да ошо табыгы илимде берет. Табиатка эгиз болуп жерге жаралган делет. Табиат менен шайкеш жашаган.
эл менен жер киндиктеш деп коет го кыргызда. Элде бусукулук болсо, кыйынчылык болсо, жерде дагы ошол кыйынчылык болот, кырсык болот делип. Ошон үчүн шайкеш келгени, жанагы кээ бир ушу чала сабат инсандар айтат ушу, булар теңирчилик отко сууга, ташка сыйынат деп. Суу болбосо кайда барат элек? Аны Алла бергендер, бирок аны дагы булактын көзүн булгабай, түздөп, оңдоп, асырап, бир таштын да орду бар деп коет го жаралышында. Аны дагы ыктуу коюп, ошо табият менен сыйынып, сырдашып, пикирлешип жашап алган. Мына кыргыздын улуулугу ушунда. Кыргызчылыкта так берилет. Мына үй бүлөгөңгө мээрим төгүп турбасаң, ошо бар аялыңан да ажырап калышың мүмкүн. Бар оокатыңа мээрим төгүп турбасаң, андан да ажырап каласың деп. Жана нандын күкүмүндө эле кор кылбайт го. Чылап туруп ичип алат бирөө. Кор кылбайт, караңыз, бар оокатка мээрим төгүп турат. Ансаганда анан сыйынбаганда эмне кылат кыргыз? Сыйынам, сырдашам, пикирлешмин мен. Энем чай берсе деле, моюга жатсам деле рахмат деп айтып кетебиз да. Чай берген адамга деле рахмат деп кетебиз да. Ансагандай ушу табият менен таттуу мамиледе болгон. Өткөндө эфирге чыга албай калдык, кайталоо болду. Ушу көп адам чалды, неге кайталанды деп. Кайталануунун себеби ушу Темирбек Токтогазиев агайым Кытайга чейин барып, ошо кыргыздын ыйыктыгын, баскан жолун иликтегендей, мен да Алматыга барга туура келип калды. Кайтып келет элек, бирок үлгүрө албай калдым. Алматыга барганым, азыр угуп атасыздар, Кыргыз жергесинде Ата жолу деген бир жол бар. Көп жылдан бери. Кыргыздардын илешкенине 9 жылга чейин барып калды. Ата жолунун башталганына 20 жыл болуп калыптыр. Кээ бирлер кирген, кээ бирлер кайткан, кээ бирлер бүгүнкү күнгө чейин илешип жүрөт. Аны ошол башатта бир эжеке отурат экен Алматыда. Ошого барып жоолугайын дедим. Кыргыздар эмнеге илешип атат аяка? Эмнеге пул коротуп, мазар кыдырып жүрөт? Андан келгендер биякта эмнеге мазар кыдырып жүрөт? Жазган илими барбы? Духу кандай, түшүнүгү кандай деп. Ошондуктан эфирге чыга алган жокмун. Ошол жөнүндө биз мына Тибетке барып деле ошо аякты жашап Жолдошбек агайыбыз. Андан кийин дагы эжекейлер барып, Ларис эжеке бир кечене жаңылык айтып жүрөт. Изденүү болуп атат да. Бийликтегилер же саясатчылар эле ойлобош керек, биз кыргыздын камын биз жеп атабыз деп. Азыр элдин баары изденип атат, камын көрүп атат. Ансыкандай ачыкта көрүп атабыз биз. Ачыкта эмнеге аяка барып атат элим, эмнеге адашып атабы же туурабы, минусу кайсы, плюсу кайсы дегендей бардык. Ошондо буну айта кетпесе болбойт. Себеби бирөөлөр барбаса да бирөөлөр үндөйт. Бар деп бир туугандарын үндөйт. Сен барбай атып ишибиз оңолбой атат дегендер болушу мүмкүн. Ошондо ата жолу бул туура жол деп бир кырынан айтсак болот. Ошо Манастын 1000 жылдыктарында ошо кыргыздын жээн экен. Казак жигит келип бир көрүнүш байланышы менен Талас Ордого жатып бир канча күн айлаппы. Анан ошо Акаев жетекчи кездерде Акаевка чейин кирип, анан ушундай мазарлар жөнүндө айтып, ушундай бийик бир байланыш болуп атканын айтканда ана киши окмуштуу да. Окмуштуу ишенбейт да. Окмуштуу кармап жазаганга ишенет. Анан ошо четке какканда анан боорлошу Казакстанга барып, анан эми ушул чымбык алыппы элдердин айтымында Назарбаев кабыл алганда ушунчукпа, унчукпай угуп, анан эми көрсөткүлөчү ошо мазарыңардын кереметин деп, анан мазарды кыдырып көрүп, анан ошо аякты кароого алып, ошо аяктын жолун оңдоп, ошол жерге жатагын салып, чыракчысын коюп, светин тартып дегендей ушундай кам көргөн экен. Анан эми биз ошо эжеке менен сүйлөшкөндө эмнени көрдүк? Ооба, мазары жакын тайыбайт деп коет кыргызда. Базары жакын байыбайт дейт. Бул жерде да берилет. Мазардын жаралуу максатын. Мына бизде Чечтөбөгө барат, мазарга, Манас Ордого барат, Байтык мазарга барат.
көлдөгү мазарларга барат, көп жерлерге. Мазар ээлерин жаралуу максаты ушу энергия китебинде жаңы доордо дагы берилет. Мазар ээлери жаралганда эле адамзатты акыретке үндөп үлгү көрсөтүү үчүн жаралган. Мазарлар алты катар дүйнөнү аныктап, сезим өстүрөт, ыйман жолуна тарбиялайт делет. Ушу Манас бабамда дагы жазылат. Чыйырдене барып мазарга түнөгөндө жолборстун доошу кылып күркүрөгөн. Анан ошондо боюна түйүлдүк пайда болуп Манас атанын жаралганы да. Анысы кандай, ооба ошо мазар кыдыртат экен аякта. Мазар кыдыртканда эми 41 атаны кыдырып, дайыр ушундай табылган, аныкталган мазарларды. Анан асмас оорудан айыгат. Асмас духу көтөрүлөт, асмас тазарат, элди көрөт. Анан кербеңдебей, сербеңдебей кербен болуп кел дейт. Кербен деген эми ошо элүүлөп, жүздөп адам барганда көптүн тилеги көп да. Бирөөнүн энергиясы көп, бирөөнүн касиети көп, сенде эчтеке болбосо да. Анан ошол тилек менен илгери биздин айылда деле көп көрдүк бала кезде. Айылдагы чогулуп, кара коюн союп жаңылып атышы мүмкүн, ошо малын союп, коюн түсүн билбейм. Анан дасторкон чыгарышып, топ-топ болуп, уру-уру болуп отуруп, анан жамгырды тилегенде дасторконду жыйып-жыйбай жамгыр жааган. Анысы кандай, ошол адам башкаруучу, аалам аткаруучу дегендей. Анан келет о мазардан. Пул төгөт, кайра келип бу жерге да ошол атады жолун даңазалайт. А бирок келип эле андан ары эмне кылам болуп калып атпайбы? Анан бата чыгарат деп коет экен. Батада ошол кичине багытыңды берип турат экен. Басып өткөн жолуңду, бир тууганын кемчилигиңби, ден соолугуңанбы, ар жакта эле өсүү жок болуп калып атпайбы кайра? Мына ушуну түшүнүп келдим десем болот. Өсүү жок, илим жок. Бул илимде эмне берилет? Башат менен, башталма менен башатты берет. Адамдын жаралуу максаты анан кайсы деңгээлге жетет? Жаратуучулукту кантип иштетиш керек? Эскичиликтен мантра айтып чыгыш керек. Мантра бул өзүн өзү кооздоочу, жаратуучу, сыйкыр ачкыч деп берилет. А жерде болсо эми намазыңды оку. Анан мындай талдап келсең, намаз окуйт, Куран окуйт. Ал ислам тегинде болуп калып атат. Кайра арбака ана мазар кыдыруу кайрага каршы болуп калып атат. Мазарга маани берүү бул кыргызчылыкка туура болуп атат. Анан кайра барып намазга жыгылуу кайра кыргызчылыкка каршы келип калып атат. Алар да айтып коет экен казакчылык деп. Анан биз ошол жака кичине түнөп, ал киши менен маектешкенден кийин эми улуу журт түшүнөт болсо керек, бир түш аян көрдүм да ошол жерде. Түш аянда бир ак жипте толтура бир айнегин сүрүп атыптыр, мына ак жиптин ичин сыртын колонкада суудан алып эле. Анан ичинде толтура милициялар отуруптур. Милиция деген түштө, милиция түшкө кирсе, полиция түшкө кирсе, формачан түшкө кирсе, жогорку күчтөр түшкө кирдөй болот. Гай деле тосуп соттойт го мисалы. Анысы кандай, ошол мындай нарушение кылсаң деле токтотуп наказывать этет го, анысы кандай, ошол көктө да ошондой берилет. Анан аны бир аял жолдош айдап бараткан экен, аны түртүп эле өзүм айдап жогоруну көздөй кеттим. Эми ошондо бул жерде да айтылат, кыргыздан качкан касиеттер эми кайтат делет. Анан аябай кубанып калдым. Мен эми түш аянга маани берип жүрөм. Ошо бизде бир бая Манас ортодо кабыл албай койгон, ошол казакчакка болуп кеткен, демек ошону кайтарып келдим деп аябай кубанып калдым. Мына бул жерде эмне кылыш керек делет. Адам кантип жашаш керек мындан ары делгенде, табыгый жүрүм турум тутунуу. Бирөөнү кемсентпе, кордобо, мазактаба, жаман сөздү оозанба, кымбат баалуу кийимди кийбе, ушак сүйлөбө, ар дайым сылык бол. Жылтыр-жылтырга кызыкпа, менсинбе, орточо байлык тутун, сооп ишти көп жаса, садага бер, теңир жолуна багыштап, жети нан чыгар, колдон келсе кан чыгар. Кыргыз салтын пир тут, өзүңдү салтка ылайык алып жүр, ааламдык күчтөрдүн кызматын тааны жана кабардар бол. Жалгыздыкта сүкүт сал деген ойлон, могу сөздөрдү ойлон, баскан жолуңду ойлон.
Өз алдыңча илим үйрөн, такшал, ар дайым түшүңдү талда. Азыркы жүрүп жаткан кыямат күндөн туура жыйынтык чыгар. Ата-энени ыраазы кыл, өзүңдү туура алып жүр, бала тарбияланы өздөштүр. Сезим канткенде өсөт. Сезим табиятка шайкеш турмуш тутунса, оор, сабырдуу, кечиримдүү болсо, карапайым болсо, түш аянды кеңешчи кылса, эч кимди кор тутпаса, теңир эркиндигин, өз эркиндигинен улуу кармаса, өзүн жөнөкөй сезип, бардыгына тегиз мамиле жасаса, ичи сырты бирдей болсо, турмуштун түрдүү сыноосуна каниет кылса, улуулукка карай изилденүү үстүндө болсо, ар дайым ар түрдүү ишти көкүрөккө кеңешип аткарса, алсыздыгын сезсе, сезим туюм күн өткөн сайын өсөт. Адам калыс болсо, топук келтирсе, алын жетишинче элге кызмат кылса, мына алыбыздын жетишинче элге кызмат кылыш керек. Бардыгын бирдей кабылдаса, кайгыргандан көрө көңүлдүү жүрсө, улуу сөздөн, касиеттен, сырлардан кабардар болуп, пендечилик турмушту экинчи орунга кармаса, көкө теңир көрөңгөсүн тутса, аз сүйлөп көп сүкүт салса, орточо турмуш тутунча, пенде кутучанын кулу болбой, сулуулукка маани бербесе, жер жашоосунан жыйынтык чыгарса, өзүнүн ар бир оюн, кыймылын таразалап жүрсө, түштүн кызматын такай тарбия алса, дээр сезим өтө сонун өсөт. Сезим өсүш үчүн табыгы илим болуш керек делет. Анысы кандай, анан ошо түш аянда ошону көрүп барып келгенибиз бекер эмес экен деп, ушул жерде кыргыз эжекелер болуп барып келдик эле. Анан ушул бул жерде айтылат. Ошо качкан касиеттер кыргызга кайтты деп, анан ошо түш аян катары ушинтип биз да кыргызды изилдеп, кайсы жерден жаңылдык, кайсы жерден жастык, кайсы жерибиз туура болуп атат, деги эле кыргыз кайсы жол менен өнүгөт, кылымдын талабы кандай, доордун өзгөчөлүгү эмнеде, мына ушуну изилдеп келдик десек болот. Анан эми ата жолу арбай бар дегени рас, арбайдан бата чыгат дегени рас. Анан бирок ар жагында өсүү жок болуп калып атат, илим. Анан ал эжеке аябай кыйын сынды, кыргызча айтканда. Мен ошо мага караганда кыргыз сага караганда мени көп тааныйт деди. Андыгында мүмкүн чындык бардыр. Мен ошо аталардын башын көтөргөм деди. Манас атанын башын көтөргөм дейт. Дагы башка аталардын башын көтөргөм дейт. Анан анын сөзүн угуп эме улуубуз го, улуу кыргызбыз го, талашкан жокпуз, сөзүн аябай уктук. Ооба, сиз жакшы иш кылгансыз дедик. Анан келатып ойлондум. Атанын башын көтөргөн эмнеси деп эжелерден да сурадым. Ошо жолду басып өттүңөр да деп. Атанын башын көтөрдү, анан силер ойгондуңар дейт. Жок, аталар, арбайлар ар дайым эле тирүү, башы көтөрүлүү. Бул жерде айтылат, адамды ким башкарат десе, Кудайдан кийинки алты катар аалам ээлери, арбайлар кызматта көзөмөлдө дейт. Анысы кандай, алар такайлы кызматта көзөмөлдө түш берип атпайбы сизге? Жана эле сиз бөбөккө караганда улуусуз го, өйдөсүз го, уруп коесуз го, багыт көрсөтүп коесуз балаңа. Анысы кандай, ошол кыргыздын кошого кош дүйнөнү билгисет дегендей, адам өлбөйт, жаны өлбөйт, ааламга чыгып кетет, турпаты гана өлөт. Адамды эмне башкарат? Жан башкарат. Ар башкарат. Арың дурайын, арың барбы дегендей. Анысы кандай, ар болуп жерге чыгып кетет, арбак болуп, жөнөкөйлөштүрүп айтканда. Ал ар дайым эле көтөрүлүү, көзөмөлдө, воздух, духов возит дегендей, ал бул жерде биз башыбызды көтөрө албай атабыз, биз ойгоно албай атабыз. Алла ыраазы болуш үчүн. Алланын астында ким жоопкер? Элдин астында деле, Куда сөбөктүн астында деле ата-эне жоопкер го бала үчүн. Анысы кандай, бул жерде дагы Алла 8-чи катарда турат деп берилет, сүрөттөмө катары. 7 күн менен бүтүп калып атпайбы? Понедельниктен воскресеньега чейин. 7 түс болуп калып атпайбы, ак көк жашыл. 7-нин бири ыйык болуп, анан 7 катар аалам, 7 катар жер бар деп коет кыргызда. 8 кайда болгондо, 8 бул чексиз. Кудай чексиз го. Күчү чексиз, ою чексиз, жаратуучу. Ал Кудайды, Алланы биздин сураганга аң сезимибиз жетпейт деп берилет. Чын эле өзүбүздүн жаралуу максатыбызды билбей атабыз. Улуулугубузду тааныбай атабыз. Адам сыпатыбызды билбей атабыз. Анан Алланы кайдан билебиз? Урунуп алабыз, анан Алла кылды дейбиз. Жок. Алладын астында ошо адам ата ушул жаздыртып атат. Адам ата мына сүрөтү.
өзү баштаган ошо арбайлар жоопкер. Алланын астында адамзат үчүн. Адамды ким башкарат дегени мына бул жерде арбайлардын укугу, милдети, кызматы мына ошондо арбайлар башкарат адамзатты Кудайдан кийинки. Адамзатты Кудай Теңир Алладан кийинки алты катар аалам ээлери арбайлар, сыйкыр керемет күчтөр кызматта көзөмөлдө деп так берилет. Анысыкандай ушу ата жолундагыларга айтып өткүм келет. Анан атанын баштары такай эле көтөрүлүү, биз өзүбүздүн башыбызды көтөрө албай келгенбиз, өзүбүздү тааныбай келгенбиз. Анан ойлондум дагы келе айтып. Кана казакка түшкөн бир 10 том жаманбы, жакшы деп атабызбы, сотко берип атабызбы, айкөл менен аз түшкөнү. 10 том. Кийинки эле учурду коелу, мурункуну коюп туралы, саякпай атабызды коюп туралы. Мына азыркы күндөгү. Кана жазган ошол аялдын жазган жана башка жазган. Мына мен сүйлөп аткан адам атаны. Уруктар менен сырдашуу деп Эргешбай атам жүздөгөн китеби бар, 4-5 гана жарык көрдү. Теңир пиримин деп Дөөлөт келди деген бир байка чыгып атат, 34-чү китеби чыгып. Көрдүңүзбү, чыныгысыбы кыргызга түшүп атат кайра келгенде. Аны ойлондум. Анан ал айтат. Адамзаттын азыр элдин дегеле мусулмандардын китеп окугонго убактысы жок дейт. Эмне менен өстүң? Мына мен ушу илим менен өсөм. Илим менен жашайм. Тарбиялайм, мүнөзүмдү оңдоп атам. Илимге келип такалып атат да баары нерсе. Ошондо азыр кырсыктан кутулушубуз керек болбу, урматтуу улуу журтум? Анда жаралуу максатыбызды билели. Азыр биз күнөөлүү деп жашайбызбы? Күнөө көрбүз, күнөө кетирип койгон окшойбуз дейбиз. Мына бул жерде айтылат. Күнөөкөрлөр кечирилеби? Күнөө жасаган адам жаман эмес, жан дүйнөсү жарды деп эсептелет. Эгер адам жашоого жаралуу максатын билсе, кызматын, милдетин аткарса, кайра жаралганга барабар. Өзүн таануу, ордуна отуруу, күнөөлөрүн моюнга алуу, бул өз кемчилигин оңдоо болот. Өзүн жеңүү, бурулуш жасоо бул күнөөсү кечирилет. Балам деле айтабыз го, урунуп бердим, чоңойот да деп коебуз. Урунат, беринет, сүзөт, ал болот, бул болот, анан эс тартат го. Кийин деле ушул аял алат, урунат, беринет деген сүзөт кой десең болбойт. Анан эс тартат го, анан ата сиздики эле туура экен, же сиздин деңгээлиңизге жетет. Күнөө жасаган адам ал тозокко түшүп калбайт. Тетирсинче ошо бирөөгө же жамандыгың тийсин, же жакшылыгың тийсин дейт да. Ортодо жүргөн адам коркунучтуу дейт. Касиети жок адам ортодо болот экен да. Касиеттүү адам урунуп беринет. Сизди Кудай келип жазалабайт да. Периште келип урбайт да. Ата-бабаң арбай келип уруп койбойт да. Акчаңды алып кетпейт же турмушуңду бузбайт. Ошол бирөө аркылык сенин турмушуң бузулат, бирөө аркылык бир урунду болосуң, бирөө аркылык көрсө ошол жаман ролду ойногон адамдар жакшы акча алат дейт го, кинодо деле. Жылаңачтан чыкканбы, мындай эл алдынабы, бир кинодо деле. Анысы кандай? Ошол ишиң жүрбөс ичиңен изде дейт да, бирөөнү жаман көрбө. Бирөө андан көрбө, сен өзүңөн изде. Башка эмне кырсыктап айтат, сен кырсыктап атасың. Анысы кандай, мына күнөөдөн арылышыбыз керекпи? Арылгыңыздар келеби? Келиңиздер, ордуңуздарды билиңиздер. Жаралуу максатыңызды билиңиз. Өзүн тааныңыз, ордуңа отуруңуз. Мына ошо кезде күнөөсү кечирилет. Мына менин жаралуу максатым. Бирөө магазинди рекламалап атат. Бирөө баскан жолун, бирөө ырын рекламалап атат. Мен болсо кыргызды мактап атам. Ойготуп атам, өстүрүп атам. Анан бул жерде айтылат. Арстан алай сүйлөп отуруп пенделерди периштеге айлантат дейт. Бирок 3 күндө эле аура бузула берет дейт. Анан биздин Айкөл агадан Темирөк агайыманда биринчи күнү бир эфир сурайын деп ойлоп атам. Ушу 3 күндө аура жаңырып турсун. 3 күндө бир тазаруу болуп турсун. 3 күндөн ашса эле кассета эскирип калат дейт. Чын эле бир кассетаны уксаң 3 күндө чарчап каласың го, кайталанма болуп калат. Бул жерде ачылбаган көп сырлар бар. Изденүүлөр бар. Көкүрөгүмдө сыр сандык бар. Үйдө толтура илим бар. Сандык толтура. Үлгүрбөй атабыз китеп кылып чыгарганга. Китеп кылып чыгарыш үчүн муну аябай жууруп, анан алып чыгыш керек да, энергиясын кетирбей ошол учурда. Көрдүңүздөрбү? Мына ата жолунун көп сырларын ачып келдик. Анан эжекелерге келип суроо салдым. Ошол жактан бизде келип илим алган эжекелер бар.
күнбөскө барып оонагандагы күндөрү бар экен да, баягы күнөөн кетип калат же мазардан кетип калат депчи. Кетти ошол жерден. Жок, сиздин мантра менен кеттик дейт. Мына мантраны окуп берейин бу жерде. Мантра: мен улуу түшүнүктүн ээсимин деп кайра-кайра айтыңызчы. Сиз майдаланбайсыз да, сиз улуу түшүнүктүн. Мына мен улуу түшүнүктүн ээсимин. Мен азыр пенделер менен урушпайм, теңелбейм, энергия коротпойм. Мына өйдөлөп кетип атам. Менин духумду эч ким түшүрө албайт. Сиз айтыңыз, мен деп айтып аткан жокмун. Сиз да үйдө отуруп алып айтыңыз. Менин духумду эч ким түшүрө албайт деп. Менин духум эч нерсеге багынбайт деп. Болбосо сизди балдысыңыз, бажаңыз, балаңыз да басынтат. А дух алтын доорду куруучу күч. Мантранын укмуш кереметтери бар бу жерде. Мына ошол жерде так берилет. Мындан ары ушул өзүн өзү таануу үчүн мантра гана айтыш керек. Мына менин оюмда карама каршылык пендечи акыл жоюлган деп кайра-кайра айтыңыз. Ошол иштеп берет. Баягы самордун жанында жүрсөң деле ишчиттанып каласың да, бул ааламдан түшкөн билдирүүлөр. Мына менин оюмда карама каршылык пендечи акыл жоюлган. Менин оюман мен боюмда бардык жакшылыктар жайгашкан. Ошентип айтып жүрүңүз. Сиздин ар бир кадамыңызда бир жакшылык болуп турат. Элге керегиңиз тийип турат. Менин оюмда чоң мыйзамдар иштейт. Мен өзүмдүн боштондугумду сездим. Мен өзүмдү өзүм соттогонго, оңдогонго күчүм жетет деген мантралар бар. А кайталап намаздан эчтеке чыкпайт. Агайын туугандар, кайталама, маселе жок. Кудайды эскерип атабыз. Пайгамбарды эскерип атабыз. Адам атаны эскербей атабыз да. А бу жерде так берилет адам ата жөнүндө. Адам ата аалам жердин түбөлүктүү түркүгү дейт. А чындап эле, кайра 7 катар дүйнөнүн 6 катар биз биринчи катар жашайбыз, андан ары 6 катар ааламдын эң башында адам ата өнелер отурат дейт, ааламдык сыйкыр күчкө. Ошол аяктын жетекчиси адам ата дейт. А бу жерде деле адам атанын тегинен түптөлүп атпайбызбы? Демек аалам жердин түбөлүктүү түркүгү. Ошол адам ата жөнүндө азыр көп берилип атат. А биз пайгамбарыбыз мынтип айткан: адам ата мурун жаралганбы же пайгамбар мурун жаралганбы? Азыр биз пендеге өтүп кеттик да, бул адам ата жөнүндө өрүлүп атканы адам сыпатка калыптан деп атат. Сыпатка калыптана албай атабыз биз. Аял сыпатка деле калыптаныш керек го. Өсүп отуруп. Эне сыпатка да калыптанышыбыз керек го. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Урматтуу улуу журтум, Şu reklamalık tınığı var eken, ошондон кийин анан сөзүбүздү уласак. Урматтуу улуу журтум, кыргыз жарата билген сөзү менен, ою менен, боек менен, жомок менен, боектоштуруп, жомоктоштуруп жарата билген. Чындап эле бул улуу кыргыз. Кыргыз өзү улуу, ыйык. Мына табык илимде так берилет. Улуу кыргыз өзүн өзү тааныбаса, улуттарды ээрчип адашса, ар улуттун улагасында калат деп. Мына бүгүнкү күндө улуу кыргыз улуулугун тааныбаса, улуттарды ээрчип адашса, ар улуттун улагасында болуп атабыз. Ошон үчүн улуулугубузду таанышыбыз керек. Ар адам мен улуу кыргызмын деш керек. Кыргыз кайдан жаралган делгенде табык илимде так берилет. Теңир Кудай кыргызды жаратып, жылдыздын сырын бекитип, жылдыз кыргыз деп ат койгон деп. Караңызчы мына. Могу биз сүйлөп аткан астрологический прогноз дегенде эле, жана жылдыздар төлгөсү дегенде эле, кыргыздын ошол түшүндө, көрүнүшүндө, аянында, байланышында, жашоо белгисинде эле ошол жылдыз программалары жатат. Ошон үчүн түшүнө карап, төлгө белгиге карап иш кылган арбайлардын ишарат ушундай болуп атыптыр деп, коңгуроо ушундай болуп атыптыр деп, ошондо кыргыз жаңылбаган. Анан жылдызга карап жолго чыккан делет. Анан ата жол жөнүндө ушу кичине жыйынтыкты болуп койгум келип атат. Мага пата чыгарайын деди. Анан патасында
Sen namaz okuşun керек деген эле теманы айтты. Ана мен ойлондум. Бу кандай чыгып атат десем, ошо бир кезде ошо пайгамбардын сакабалары болгон мазарлар экен ал жерде. Мисалы азыр сен саясатчыга барсаң, СДПКга барсаң, ал биздин саясат туура дейт. Атамекенге барсаң, биздики туура дейт. Диндегилерге барсаң, биздики туура дейт. Мага келсең, меники туура дейм. Оппозиция биздики туура дейт. Келинчегиңе барсаң, ал өзүнүн саясатын туура дейт. Анысы кандай? Анан ойлондум, мейлими? Намаз окуса окуйун. Пата чыгарган силерсиңерби? Кыргызда да балдар бар экен пата чыгарган. Анан Талас Ордого бардым, андан өтүп. Эмне аякта эле мазарык бизде жокпу? Биздин мазарларда элек да. Чыкса бат ошол жерде чыксынчы деп анан Таласка барсак, жок, бул ата жолун улап кетчү сиз экенсиз. Деп Манас ата мен түшүнүгүмдө ошондой бата чыгарды. Анан эжелерде не деп чечмеледиңер десем, туура, сиздин баратканыңыз туура. Бул улуулукка уланат экен адамзат деп бата чыкты дейт. Жакшы экен. Значит, анысы кандай, урматтуу улуу журтум, түшүнүгүңө жараша түш көрөсүң. Ошону жакшы билиңиздер. Түшүнүгүң ушу табыгы илим алып, жаралуу максатыңды билип, канчалык бийиктесе, турмуш туткунунан, оорусузлуккодон кутуласың. Ошон үчүн түш дагы түшүнүккө жараша берилет. Жана борончу туура айтып атпайбы? Мурун Абдылда Рахман эле түшүмө кирчи деп күлдүрөт го. Кийин президенттикке койгон, ой, мага саясатчылар түшүмө кирип калбадыбы? Текебаев, Атамбаев дейт. Жана башкаларды айтып. Мүмкүн аныкыда түшүнө киргендир. Анысы кандай, ошо түшүнүүңөргө жараша түш болот. Ооба арбай бар үчүн, ооба Алла бар үчүн, аалам күчтөрү бар, периштелери бар үчүн, биз пенде ойдон калып атабыз. Азыркы доордун талабы. Ошо арактан аттап өткөндө өткүлө болуп атат. Доордун талабы. Мына адам ата көрүнгөндө илимин бергенден кийин Кудай берди деп берилет бул жерде. Кудайдын уруксаты менен бердим деп жазылат башатта. Анан табыгы илим берилгенден кийин адамзаттын аргасын кетирип туруп анан илимге алып келем деп жазылат. 21-чи кылымда теңирден түшкөн кайып байланыш илиминин касиети жана жардамы. Кудайдан түшкөн кайып илиминин касиети жана жардамы. Касиети бул илимдин энергиясы. Ар инсан чын дилден ийилип, табыгы илимге сүңгүп кирип, жанагында эски сыпатын жойсо, эскиче ва пендече каалаган максатына жетет. Турмуш оңолот, ден соолугу жакшырат, жашоодон ордун табат, оомат тизгинин кармайт, теңир колдоосуна ээ болот, Кудай колдоосуна ээ болот. Эми эле айттык го, менин боюмда карама каршылык адамча акыл жоюлган деп өйдөлөп, бөлбөй, мына изденип барып кайра тегиздеп, кимисиники туура экен деп анан салыштырып аякта онтомдоп, жаңы мына кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан касиеттүү 21-чи кылымдын сырлары ар кандай ар кимге берилүүдө дейт. Бүймөрөм апаныкында да бир көп чындыктар бар. Мисалы, Эргешбайдыкында да көп боёктор бар. Бу адам ата берилгенде да чоң проекти бар. Калганы боёк болуп кетсе. Караңызчы, анан ошо кезде мен өзүмдү өзүм соттогонго, оңдогонго күчүм жетет деп мантра берилип атпайбы? Сотто эскиче түшүнүңдү. Ак карага бөлбө, аял эркекке бөлбө, жаман жакшыга бөлбө, улутка бөлбө. Адам деп кабыл ал. Адам деп. Башатта адам эле болгон да. Адам деп калсаң, адам ким? Бул чыныгы жаратуучу, табияттын ээси. Мына бул жерде айтылат. Табиятты бир мөмө катары, бир эле бөмөлүү дарак деп сактагыла дейт. Чын эле? Мында ойлонуп көрсөң, барып ар ким ар кайсы бакты кырка берсе, ар кайсы күй сала берсе, анда мөмөдө эле жок болуп калган таттерди. Мына ошонун баары берилет бул табыгы илимде. Анысы кандай, ошол өзүн өзү тейлесе, терс сыпатын жойсо, каалаган максатына жетет, турмуш оңолот, ден соолугу жакшырат. Жардамы бул илимдин адамды эмнеге жаралганын бул жашоого так берилет. Биздин ошо лекцияларга катышсаңыз, бир күндө башыңарды ачып түшүндүрүп жаап коем, 3 сааттын ичинде.
ыйык милдетин, касиетин, табияттагы ордун жана кыйнаган суроолоруна илимден терең маанилүү жообун табат. Анан өз эркиндигин, анан түш тартибин, аалам табият сырларын чечүүгө, эки дүйнөдө кантип жашоо эрежесин түшүнө алат. Көкө Теңир бул буйругун ишке ашыруу максатында адамзаттын аргасын кетирип туруп, илимге ар түрдүү багыт аркылуу калып келет. Биринчи бирөөлөрдүн ден соолугунан келиңиздер, кырсыктан кутулуңуздар келеби, илимиңиздерди алыңыздар, өсүп кетиңиздер. Бай ата-эненин каарынан кутулуш үчүн деле милдетибизди кыла коелу, жумушубузду кылалы, үйүбүздү шыпыралы, эртерээк келели, кечикпейли, көңүлүн оорутпайлы. Анан кутулуп кетебиз го, каарына калбайбыз го. Анысың арындай ошол Кудайдын дейбизби? Ааламда керемет сыйкыр периштелердин дейбизби? Баарыбызга түшүнүктүү болуш үчүн. Периште деп коет го, динде деле. Кыргызча арбайлардын дейбизби? Бирөөлөрдүн ишинен, бирөөлөрдүн бактысынан, бирөөлөрдүн ырыскысынан, бирөөлөрдүн түшүнөн, бирөөлөрдүн аң сезими жабыркайт. Аң сезим такыр эле чыңгырыңго жатып калганда эмес. Мына бир сөздү эстеп кала албайбыз. Көргөн нерсени жеткире албайбыз, түшүндүрө албайбыз. Батаны бере албайбыз. Аң сезим жабыркаган ошол. Дилине салат, бала чакасы кырсыгат. Мына бала чакаң кырсыгып атпайбы? Азыр мына майып сайыптын бачар. Көрсө сени жолго өстүрүш үчүн арга мына бизге келет. Күндү тыным жок. Эми убактылуу бир кызматымбы да бирөөлөр өсүп кеткиче кылып атам кызматымды. Кээ бирөөлөр үй бүлөсүнө айтып барат экен, ушинтип айыгып кеттик, азырда жакшы болдук, духубуз көтөрүп калды, майда чүйдө эле кейип жүрүпбүз. Десе, ой, ошо фирманын жетекчисинде ошондой касиети болот. Ооба. Мурунку жашообуз бүгүнкү күнгө чейин жөн эле бир чоң практика болуп келиптир. Ошон үчүн эми эмне болот дейт? Кыргыз өлкөсү түптөлөт делет. Жаңыча. Анда ким иштейт десе, кесиби көп, кемчилиги жок кыргыздар иштейт дейт. Көрсө кыргызда жаман кесип көп экен да. Мүнүшкөр болсо, саяпкер болсо, отурган адам эле отура калып, жөн эле басып жүргөн адам ырдай калса, комуш черте калса, күбү черте койсо, манас айта калса, улакчы болсо, ырчы болсо, табияттын сырын билсе, караңгы дүйнө, жарык дүйнөнү түш жоору билсе, алда элдин астына чыгып эле адам сыпат болсо, мындай чыгып эле жамгыр жаадырып ийсе, кесиби көп, кемчилиги жок кыргыздар дейт. Эми мына биз ошонун баарын өчүрүп алган экенбиз. Анысы кандай кесип көп кыргызда. Бийлигине, мүнөзүнөн, ооматынан мына чиренип турган хандар кандай качты? Бийлигинен, байлыгынан, ооматынан кырсыкты. Кээ бирөөнүн сыртына жарат чыгат. Мына азыр ошо жарат болуп аткан адамдар бар. Дене мүчөсү жарым жандуу болуп калат, операция. Өңүн өтө суук көрсөтөт, колунан берекеси кетет, себепсиз эле чоң чыгымдарга сөзү кунсуз, өтүмсүз болот. Кээ бир адамдын көзүнө касиеттүү күчтөрү көрүнө керек. Мына бул кырсыктан кутулушубуз керекпи? Келиңиздер, илимиңиздерди алыңыздар, жана анда өзүңөрдү соттоңуздар, өзүңүздөрдү тааныңыздар, доордун талабын билиңиздер. Салпактаган саясат кыргызды ээчип калат дейт да, барып. Мына азыр ээчип эле калды го. Туура кыргыз болушубуз керек, калпак кийишибиз керек. Тигил жаман, бул туура эмес деп калды го. Көрдүңүздөрбү? Эл өсүп кетиш керек. Биз ошон үчүн ушу аракетти кылганда, эл өскөндө элдин сөзүн сүйлөп калат экен да, ээчиме болуп. Карапайым элде касиет көп. Бийлик ээлеринде байлык, бийлик деген эле дем күч бар. Милиция камап коем деп эле коркута берет го. Анын көкүрөгүндө удостоверение бар, анын формасы бар. Камап коем дей берет. Ар жагында эчтеке жок. Бийлик ээлери эки эсе кырсыккан дейт. Карапайым элде касиет бар дейт. Ошо карапайым элдин касиети иштейт азыр. Ошолордун керемет иштеп атат. Ошон үчүн сакталып туруп атат. Ошентип кыргыз эли ошо анан ал айтат, ошо 14 мамлекеттен келип атат. 14 мамлекет эчтеке эмес, бул жерде адамзат аргасы жок, биригет. Биз өскөндө эле көзгө көрүнбөгөн күчтөр багындырып келет. Бул жерде айтылат, от, суу, таш, аба силердин керемет күчүңөр куралыңар делет. Бир жерде суу каптайт, бир жерде вирус каптайт аба аркылуу, бир жерде түшү бузулат, бир жерде духу түшөт, бир жерде жери титирейт, анан изденет да. Анан ушу табияттын сырын билген бул кыргыз. Анан бирөөлөр байланыш алат, бирөөлөр көрүнүш көрөт, дүйнөдө бар да.
көз ачык дейбизби, экстрасенс дейбизби, шаман дейбизби, анан издеп келет. Ошого биз дайым болушубуз керек. Келгенде биз улуубуз. Мына мынтип айтат. Улуу кыз булуттарды боштондукка чыгарууга жоопкер. Мына мен боштондукка чыктым. Мен эчтеке байлабайт азыр. Багынбайм мен эчтекеге. Себеби боштондукта жашаган адаммын. Боштондук деген эмне? Көрпендечиликтен чыккан. Байланбайм, майда сөзгө маани бербейм, майдаланбайм. Улуу кыргыз чыныгы сөздөр менен, чыныгы иштер менен, чыныгы күчтөр менен гана сакталат. Мына чыныгысын сүйлөйбүз. Бул сенин каныңда кайнап атат. Бүгүн сен мени теңирчи дейсиңби, кыргыз дейсиңби? Сен тегиңе карап көр, кайра бар. Өсүп атасыңбы ошо бийлигиң менен? Өспөйсүң. Өсүп атасыңбы ошо байлыгың менен? Жок, бир күнү өчөсүң. Ошо байлык сага азап алып келет, оор алып келет. Ал элдин рызкысы бер, элге мезгили келди. Ортого сал, 5% кредит бер, үйүн ал, залог, лицензия алып коюп. Ал элдин рызкысы. Эл бийлиги элге деген ошол. Бул элдин бийлиги. Эл болгон үчүн сиз бийликте отуруп атасыз. Башкарганда аягым динге кирип атасыз, өспөйсүз аны менен. Барып эле такаласыз кайра. Көкүрөк каалабай калат. Бир нерседен ырахат алыш керек да. Мына азыр өзүңөрдү бошотуп, көзүңөрдү жумуп отургулачы. Кандай ырахат аласыздар? Бул жерде ошо улуу ырахатка адам өтүп кетет акырында. Ошо улуу ырахат адамды нурдантат, кубултат. А утурумдук ырахат денени уулантат. Мына Бүймәрем апа ааламга көтөрүлүп кететкенде нурга айланып. Ал улуу рахатка өтүп алган. Ал утурумдукка жашабайт. Аны сот менен чочута албайсыз. Аны көк асман колдойт. Аны арбайлар колдойт, ошончо нерсени жазган. Андай адамды сотко бергенде элге, карапайым элге, анан бийликке сот жүрөт деп берилет ааламда. Биз жөнүндө да ошентип жазылган. Былтыр мени текшерип, спецназ барып чаап офисимде. Ошондо ааламдык байланыш болгон. Эми бийлик элге сот жүрөт. Сизди эч ким соттой албайт. Бурмалай да албайт, токтоту да албайт деп. Ансандай адашуу болбош керек. Эртең жаның ааламга кетет, дене досуң өлөт. Анан сурак бар дегендей, ошо бир жанымды бага албай, карындашымды алдадым дейбизби? Эже сиңдимди, бир тууганды же бирөөнү алдадым дейбизби? Бир жаныңды бага албай. Бир жанын ит да багат деп бул жерде берилет. Пайдасы жок байыңдын сайда жаткан ташка окшош дейт. Сай менен кырды элестетиңиз, кандай айырма бар? Кырдан баары көрүнүп турат, сайда салпайып жатат. Ошону пир тутуп, ошону рахат тутуп, ал рахат эмес. Ансыгандай урматтуу улуу журтум, кырсыктан кутулгуңуз келеби? Мына, биз бекер какшап аткан жокпуз. Алыңыз илимиңизди. Бир келгенде өсүп кетесиз, бир келгенде өзгөрүп кетесиз. Түшүңүз, ишиңиз оңолот. Мына ошо теледен көрүп, сыртка чыкканда чалат. Сиз сүйлөп атканда уктап калдым. Сиз сүйлөп атканда окшуп чыктым. Сиз сүйлөп атканда ооруп чыктым дейт. Ошол энергиянын жеткени. Энергияга жетиш керек адам, энергияга калыптаныш керек. Кудай жерге түшүп илим жазып бербейт. Периште жерге түшүп бир нерсени чиймелеп бербейт. Мына бузулдук азыр. Ушундай бузулган кезде, өзгөрүү болор кезде анан ааламдан илим түшөт. Илимдин баары ошондой түшүп келген. Биз пайгамбарлар жазган илимди жокко чыгарган жокпуз. Маанисин билебиз, маңызын билебиз. Бүгүнкү күнгө чейин пенделер пир туткан, сыйынган диндер чокунганбы, минткенби, ыйгат алган улуу касиеттүү пайгамбарлар ошол учурдагы эволюциянын деңгээлине жараткан. Ошол учурда 1-2 класс, 3-чү деп эволюция менен адам өсөт го. Аң сезими дагы. Ал кезде адам сабатсыз болгон, караңгы болгон. Техника көрбөгөн, ошон үчүн жана 40 күндөп жүр дегени. Ооз жеткирген. Андан бери заман өттү, саясатка айланды, бурмалады. Адамды тозок алып барды. Динге бөлүп коюп согуштуруп атпай, Кудай талаштырып. Ар бир доордун улуу илими болот, урматтуу улуу журт. Улуулугуңарды кылып калгыла, бул өзүңөргө эле жакшы, өсүп кеткиле үйдөлөп. Бул жерде адам мындай чоң бурулуш болуп атат. Эч ким буйта өтө албайт бурулуштан. Өсүп кутулат же өлүп кутулат дейт. Өлүп кутулганда да мусор болуп калат дейт. Сасык болуп калышың мүмкүн.
аңылдап бир жаман ооруга ооруп түн ичинде үй бүлөңө тынчтык бербей озондоп калышың мүмкүн. Бул жерде ошентип айтылат. 3-5 жылга жетпей көп адам жоюлуп кетет. Себеби чоң энергия келди. Чоң энергияны улуу иштерге иштетип ийсе болот. Түшүңөр болсо жоорусак болот. Түш жооруларды ушул жерде так берилген. Түш периштелердин тарбия сабагы болуп чечилет. Түш келечек тагдырдын күзгүсү болуп чечилет. Түштүн талабын так аткарыш керек. Жөн эле сууга айтып койдум, анан көрдүм эле дегенге болбойт. Бүгүнкү түштү эртесүнү так аткарыш керек, күндүк берип атат. Керек болсо кээ бир түштөр түп-түз берилип атат. Түш бул пендечиликтен чыгар деп эле, чык деп атат баардык жагынан эле. Жылаан көрөсүңбү, ат көрөсүңбү, кой көрөсүңбү, ылай суу көрөсүңбү, таза суу көрөсүңбү, баардыгы эле ошо пендечиликтен чык деп. Келегиңди же кемчилигиңди көрсөтүп атат, же келечегиңди көрсөтүп атат. Сурооңуздар болсо асмас жооп кылсак болот. Ушу үзбөйлү деп кээ бирде телефон чыкканы менен албай да коет балдар. Тема түзүк болуп аткандан кийин. Башка багыт жок. Кыргыз саясат сурап аткан жок, урматтуу журтум. Багыт сурап атат. Бул жерде так берилет ушу аян байланышта. Кыргыз элине өкмөт башчысынын кереги жок деп койду. Багыт көрсөтүүчү адам керек дейт. Кыргыз өзүн өзү багып атат. Мага Россия, Турция көп жерден чалат. Энергия өткөзүп коюңузчу деп. Анан телефондо эле энергия өткөзүп коем 1-3 мүнөт. 3 мүнөттө эле анан кичине бир жарым саат отура турчу дейт. Ошондой эле айыгып калдым, духум көтөрүлүп калды, кустум, окшудум, тиги болдум дейт. Ошо жака мен көп көңүлүм ооруйт. Аяктан сырттан телефон чыкса, кайсы убак болсо ала калам. Анткени ошолор элди багып атат. Ошолор эне атасын багып атат. Ошолор денип жүрөт, ошолор кырсыгып жүрөт, ошолор кыйналып жүрөт. Ошолор чаң жутуп жүрөт, ошолор кан кечип жүрөт. Кыйынчылык күндө ошолор көрүп атат. Бөтөн жерде, бөлөк элде Кыргыздын сыноосу токтош керек эле. Сыноо бүттү эле. Мына өткөндө ошо аэропорт жактагы чыгымды дагы мындай төлгө белгиге карап көрүш керек. Жөн эле эмес мунун баары. Манас деген жерде болуп атат. Суу деген жерге түшүп атат. Бул жерде дагы самолет түшкө кирсе, бул ааламды күч деп берилет. Самолет кулап атат. Чыгым 1-40га жетип атат. Биз жолубузду таппай атабыз. Ошо ааламдык күчтөн бир эскертүү болуп атат. Ордубузду таппай атабыз. Бүймарем апа китеп жазды дегенде барган адамдар, мындай изденген адамдар китебин алып, жолукканга аракет кылып, биз мына ушунча сөз сүйлөп атабыз. Ушунун баары эле эскертүү. Жөн эле боло бербейт, кырсык деле, кыйынчылык деле жөн эле боло бербейт. Жоготуу жакшы эмес. Өмүрүн жашасын, анан кайтыш болсо арман эмес. Эмне деп ишарат берип атат, эмне деп коңгуроо уруп атат. Неге Оруч жергесине жана 14-15-те бир жерден чыгым болуп атат. Изденишибиз керек, урматтуу журтум. Мунун баары жөн эмес. Орус башка улутту көрсөң түштө, аалам күчү деп чечилет. Орус кыз киреби, эркеги киреби? Башка улуттун баары бөлөк дүйнө го. Баягы кыргыз деле кызы өйдөлөп кеткенде, улуулукка өтүп кеткенде кошок кошконго, кош башка дүйнөгө өтүп кетти, бийиктикке өтүп кетти деп. Аны сыңарындай бул жерде дагы ушул түш дагы кош дүйнөнү билгизет. Кош дүйнөгө кошот. Жанагы кош ок деген ошол. Кош ок кылып. Бирөөлөргө баары бирдир, бирөөлөргө бир ыйдыр, бирөөлөргө жаман болду дер. Ошо күндөрү барып калдык. Жолдо ошо таксист казак жигиттер да канча минтип кетти, көңүл ооруйт. Мүмкүн ошо оордубузду билбей атабыз. Урматтуу журтум, ушинтип кыргыз ошо ар дайым түшкө, төлгө белгиге маани берип келген. Бирибизге сын койгонду коелу.
Кимдегин бирин-бири ыйык дебесе жазаланат дейт. Кимдегин бирин-бири кечирбесе жазаланат. Кимдегин ушу кенедей балдардын кудуретине таасир этпесе жазаланат. Кимдегин менчикти жойбосо жазаланат делет. Ансыганда бири-бирибизди ыйык көрөлү. Мен сизди жаман десем, сизден кемчилиги көп, менин да агам бар. Мен бирөөнүн кызын жаман десем, андан да кемчилиги көп, карындашым бар мүмкүн. Мен аны жаман деген менен анын төркүнү чогултуп келсе, меникинен көп. Ансыгандай ошо бири-бирибизди пир тутушубуз керек. Бул телевидение, бул эфир жакпаса өчүрүп кой, башкага которуп ал. Бирөөлөргө жакпаса, бирөөлөр күтөт кадимкидей. Качан чыгасыз, не чыкпай калдыңыз делип. Бирөөлөр ошол бүгүнкү күндө YouTube'дан көрбөйсүңбү десең, андан көп көрүлөт экен, диск чыгарып бериңизчи деп барышат. Көчүрүп алалы деп, айыл апага берип ийетилек, эне атабызга берип ийетилек деп. Кыргыздын улуулугун ойготуп атасыз деп берет. Ансыгандай урматтуу журтум, мен саясат жүргүзүп аткан жокмун бул жерде, ошо улуу маданиятка өтүп атам. Улуу маданият менен өнүгүү, ааламдык маданиятка калыптануу болуп атат. Улуу жол менен өнүгүп атабыз. Бул өнүгүү күндөр өтөт, жылдар өтөт, ошо көп өтпөй эле. Бала эс тартат го, ансыгандай башка багыт жок. Ошо өлүм кайыпты, конок кайыпты, нике кайыпты сыйлагандай бул кайыптан түшкөн илимди дагы пир тутуш керек. Бир сөздү оңураак сүйлөй албайсың, ана мындай илимди жазып, иреттеп элге жеткириш бул жеңил эмес. Көрүп атабыз мындай поздравление Новый годдо. Мынтип эфирдин аягын окуп, элди куттуктаган башчыларды көрүп атабыз керек болсо. А биз өзүбүз бу жерде башыбыз көктө болуп, аянбайланышпы, көкүрөккө салганбы, төкмө кандай төксө, ыры чыгандай ыр жазса ошондой кереметти жеткирип атабыз. Күнүгө өзүңдү жаңыдан кабылда, бирөөнү да жаңыдан кабылда. Себеби бир түндө эски бир өмүрлөр өлүп, жаңы күндөр жаралып атат. Бизге ушул түш чочуп кетип, түн ортосунда 3-тө 4-тө WhatsAppка жазат. Түн ичинде ойгонуп кетип, ошо замат эси чыгып, түшүмдү жогоруп бересиз деп. Кылым мыйзам аябай күчөдү, мезгил ушундай келди. Бул жерде ошо кыргыздын үйдүн түзүлүшүндө берилген, мына түндүк уу кереге болуп. Түндүк ушу бир адам болсо, мына бос үйдүн. Ууктардын орду ким? Журналисттер, окумуштуулар, саясатчылар, тарыхчылар, шамандар, арбайлар, кыргыздар, адамдар, калыстар. Калыс болуңуздар, калыс болсоңуздар касиет жылуу болойт сизде. Чыныгы сөздөн, чыныгы иштен кайтпаңыздар. Калыс, касиет болгон жерде иш жүрүшөт. Биз жок дегенде калыспыз го, калыс ата деле тарбиялаган го, тегиз караган го. Эгер сиз бүгүн калыс болбосоңуз, балдарыңыз сизге арманын айтып келбейт. Себеби тартып коет, бул калыс эмес дейт. Баягы колунда бар баланы мактай берет деп коет. Калыс болсоңуз сизге дартын айтып келет, сүйөнөт. Сизди пир тутат, сизди улуу тутат. Ансыгандай улуу кыргыз ушундай түптөлүш керек болуп атат. Алар кимге кызмат кылыш керек? Карапайым элге, улуттарга, жаңы урпактарга, жаштарга, караңызчы, улуттарга биз жоопкер болуп атабыз. Мына ушу журналисттер, калыстар, кыргыздар, адамдар. Кыргыз болуп калыптаналы. Жөн эле кыргызмын деп жүрө бербей. Кыргыз болуу кыйын иш деп берилет. Кыргыз болуу өзү кыйын иш. Кыргыздын өтө жоопкерчилиги көп. Кыргыз элине башчы болуудан корк дейт. Себеби кыргыз элинин көктөн буйрулган укугу көп делет. Урматтуу улуу журтум, табыгы илим өтө татаал, сиңирүү да кыйын муну. Сиңирет го, бир тамакты сиңириш дагы кыйын. Ансыгандай муну сиңирүү кыйын. Талдап чыгуу да кыйын. Элге жеткирүү да кыйын. Алуу да кыйын. Ошого калыптануу да кыйын.
Мына мен сиздерге айтып атам, ошону биз сабак өткөндөргө ошол барып араң 2 айда араң бир калыптанат. Ошол мүнөздөр өзгөрүп, бири-бирине мээрим төгүп, эскичилигин унутуп, ошо 2-чи, 4-чү, 6-чы күнү такай сабак өтүп атып. Калыптангыла дейм. Ансагандай адам калыптаныш керек. Мына мен деле ошо бир калыптануунун үстүндөмүн. Мына аталык орунга деле адам калыптанат го, бай бала эмессиң го. Табылма илим жеңил. Такка. Аны окуп алдың, тамга кошконду билесиң, шатыратып окуйсуң, 2, 4, 6 калькулятор көбөйтөсүң, өтө жеңил. Табылма илим татаал. Табыгы илим түшкөндөн кийин мына табылма илимдер күчүн жойду. Медицинасыбы, саясатыбы, асманда дагы, ааламда да, жерде да мыйзам өзгөрүп кетти. Ошол мезгилде адамдын башына оор күн түштү. Себеби өзү жаратып, өзү көбөйтүп, өзүн өзү жазап, жомоктоштуруп, боеп көнгөн эмес адамзат. Бирок башка жол жок. Адамдын энергиясын эмне жеп келген? Эмне жеп атат? 2 көз көрө албас, ичи тар, менсүнү. Анан ошону аласың, кысталуу, кыйынчылык, мына ушу жеп атат. Анан сөз. Оорум неден пайда болуп атат? Ошо ичи тардыктан, кире албастыктан, анан депрессияга түштү, анан уйкусу бузулду, анан оору болуп атат. Сиз Алладан ден соолук сурайсыз. Не кылат байкуш Алла? Сен кейип атсаң, кепчип атсаң, көрө албас болуп атсаң, бүт өзүңүзгө келип такалат. Ишиңиздин деле бузулганы. Мындан ары эч кимдин ою өзүнөн артпай, жаман ой өзүнө таасир этип талкаланат дейт. Мурун 40 жылдагы айтат, азыр ушул техникалык эсеп жүрүп атат деп берилет. Ансагандай мээрим төгүңүз. Жерде бириңди бириң жаман дебе, жакшы. Анткени ар бир адамдын ааламда оорду бар дейт, рухуңуздун. Ошого карап мамиле кыл дейт. Ансагандай ошо ден соолук деле, иштин жүрүшү деле өзүңүздөн. Ниетиң жакшы болсо, ишиң жүрүшөт деп коет го, ниет жакшы болуш үчүн табыгы илим керек, сезим өсүү үчүн. Урматтуу улуу журтум, ошо табыгы илимдер боюнча, түш жоорулар боюнча менин WhatsApp телефонум 706 988 188, анан 775 кайра эле ошонун 988 188, ошо убактыбыздын жетишинче түшүңүздөрдү жооруп, табыгы илим берип өстүрүүгө биз дагы ошо милдеткербиз, биздин дагы жоопкерчилигибиз ушул. Анан 2-чи, 4-чү, 6-чы күнү ошо Лебединовкада офисибиз бар. 2-чи, 4-чү, 6-чы күнү эртең менен 10-да башталат, түшкү саат 1-лерде 3 саат болот. Ошол жерге барып илим алсаңыздар болот. Баргандар көп, оңолгондор, көбөйгөндөр көп деп. Башка багыт жок. Пендечилик жашоо, ишиң оңолуш үчүн, жанагынтип күнөөдөн арылыш үчүн, кырсыктан арылыш үчүн бир гана жол бар, бир табыгы илим ал, эскичилигиңди калтыр, жолуңду таап, өсүп кутул. Эмки берүүгө чейин сак саламатта туруңуздар. Көкүрөгүңүздөрдөгү муздар кетсин, көкүрөгүңүздөрдөгү кыштар кетсин, көкүрөгүңүздөрдө тозоктор кетсин, көкүрөгүңүздөрдө жомоктор пайда болсун. Көкүрөгүңүздө жаз пайда болсун. Көкүрөгүңүздөрдө ушу жан дүйнөңөр өсүп, эскичилигиңер калып, өзүңөрдү өзүңөр таанып, улуттарга эртең башчы болуп алыңыздар. Жакшы.